Бир район бир ишкана программасынын алкагында кепилдик фонду ачык акционердик коому аймактарда жолугушууларды өткөрүүдө. Бүгүн аталган фонддун өкүлдөрү Жалал Абад шаарындагы бир катар ишкерлер жана аймактык башкармалыктын жетекчилери менен жолугушту. Анда өндүрүшүн өнүктүрөм деген ишкер же айыл чарба жаатында каражат жагынан керектүү насыянын суммасын толук алууда гарантия берип, финансыга жеткиликтүүлүгүн камсыздоо тууралуу кенен маалымат берилди. Белгилей кетсек, кепилдик фонд ачык акционердик коому ишкерлерге кошумча күрөө камсыздоосун берүү менен колдоо көрсөтөт. Эгерде кардарда күрөө каражаты жетишсиз болсо, анда фонд кепилдик берүүчү катары чыгып, банк тарабынан берилүүчү кредиттерди алуу мүмкүнчүлүгүн жогорулатат. Максаты ишканаларды өнүктүрүүдө же ишкерлерге колдоо көрсөтүү менен катар жаңы иш багыттарын ачууга көмөктөшүү. Ошону менен бирге финансылык сабаттуулукту жогорулатуу, бизнес пландоо боюнча окутуу семинарларды өткөрүү, насыя алуу жана аны колдонуу жолдорун үйрөтүү, маалыматтык консультациялык колдоо көрсөтүү жана инвестициялык долбоорлорду коштоп келет. Учурда 11 банк менен иш алып барышат. Кепилдик фонду ачык акционердик коому түзүлгөн күндөн тартып ушул күнгө чейин жалпы 800 ишкерге кепилдик болгон. Акыркы жылдары ата мекендик бизнести колдоо жана өнүктүрүү жаатында бир катар реформалар жүргүзүлүп, жаңы механизмдер киргизилүүдө. Анын бири кепилдик фондусун түзүү демилгеси колго алынган. Биз азыркы учурда мынакей 11 банк менен иштешип атабыз. Анын ичинде дагы РКФР да бар кошумча, алар менен да иштешип атабыз. Биздин ушу эң негизги максатыбыз ушу ишкерлерди колдоо көрсөтүү. Ушу ишкерлерге биз ушу сурамжылоо жасаган учурда ушу көбүнчө бир 50%га чейин ушу көбүнчө ишкерлер ушу залогтору жетишпегендиктен муктаждык пайда болгон да. Ошол себептен биз ошону жабалы деп, ошол себептен ушу гарантийный фонд ачылган. Азыркы учурда мынакей биз 800гө гарантия бердик. 800 гарантия бердик. Мынакей 2,5-3 жылга жакын болду. Буюрса жакшы, акырындан жылып келатат. Биз жөнүндө эл да билип атат. Биз көбүнчөсүн ушу элдер биз жөнүндө гарантийный фонд жөнүндө көбүнчөсүн ушу банктар аркылуу гана билип калып атат да. Биз банктарга семинарларды өтүп атабыз, региондордун баарын кыдырып атабыз. Анан ушу ишкерлерге дагы чыгып өзүнчө маалымат берип атабыз. Бирок ошентсе дагы элдердин кээ бир катмарларына ушу толук маалымат жетпей калып атабы дейбиз да. Мынакей өзүбүздүн видео роликтерди чыгардык элек, ушу местный телевидениялардан көрсөтүлүп атат.